evet al больницада болчу да. Больницада болсо мен жок болсом кантип жерге олар посту. Кантип посту колдору кантип барды билбейм. Лава алттым. Кудай бар, аралжы. Кудай бар. Үйдөй берип бүттүм. Главный жаныңызда аман келин. Таңмендин баары колумда. Мыйзам мо Кадыр Жапаровдун эмеси менен чыгып атканда, жаңы чыгып атканда ушунтип өдө баары кыйрап. Ütü menен кетсе эле келсең баары кулап калса бар. Кайраттыңыз, ошо балдардын эле урат. Балдарым чыркырап турсуз көбү жабы болду. Мен 4 балам менен каяка барам. Могу кызым 3 жашта, балам 5 жашта. Апам, балам, кызым сабакка барбай калат эми. Школда окуган кызым бар, студент балам бар, 4 балам бар мен. Күйөөм больницада. Сот аткаруучуларга барып жалдырып, күйөөмдүн больницада экенин айтып справкада тапшырганмын. Сот аткаруучулары хорошо эже 10 күндүн ичинде эметиңиз дегенден сотко да арыз жазган, муну карап бергиле деп. Сот карагы чакты, күйөөм больницадан чыккы чакты. Мен жумушка кеткенде келип, монду бүт бусуп кетип, жумуштан келсем, эй апам көз жаш деп. Ал жерге каттоодо турган эмес, ушул Ак Ордо конушунун ушул жер трансформация болгон эмес, болбогон жерге эле госакты чыгарып берип коюшкан. Бул тууралуу 2022 жылы 1 апрелде чыккан жаңы мыйзамдын негизинде мен акимиятка кайрылгам. Ушул жеримди трансформациялап, үйүмдү мыйзамдаштырып бериңиз деп. 2022 жылы 17 мартта бул жогорку кеңешинен бекитилгенден кийин мен акимиятка кайрылгам. Ушул жеримди трансформациялап берип коюңарды өтүнөм деп Адиевке. Ошол кайрылгандан кийин бул жерди трансформациялап Kuday buyursa kuda kalasa bu жерде hakimle getip kaldı. Бұл жаққа эмне кылып бересиңер, палата кылып бересиңерби, квартира сымат этип бересиңерби, жоопкерчиликти алгыла. Сокулук районунун соттук чечтүү чечимди. Ошолор жоопкерчиликти алсын. Жанагы акчаны алып чечим чыгарган адамдар сөзсүз түрдө жоопкерчиликке тартылышы керек. Кыргызстанда жоопкерчиликке тартылбаган үчүн карапайым калк строгайт этип, карапайым калк кыйналып атат. Мен ардайым чындыкты айтып жүрөм, дагы да айтып берем. Биздин президентибиз Садыр Нургалиевич айткандай, менин чапанымды эч ким чече албайт. Башымды алып коюшуңар мүмкүн, бирок тилимди ала албайсыңар, тилимди кесе албайсыңар. Кудай берген тил бар экен, колуңуздан келишинче жардам беребиз. Урматтуу элим, бир сом болсо дагы жардам бергиле. Алла Таала айтат, менин жолума бир сом жумшаңла дейт. Ал ушул убакыт senin çöktüğünde bir somunu men 600 lira ödüp berem deyt. Toңардан келишинче көйөткөнгө bir gün аракет кылгыла. Силер канчалык берсеңер Аллах Таала силерге ошончолук берет. Мына жерде жер саткычтардын баарын көрүп турам. Жер саткычтар бар арада. Ошолор полный провокацион бүтүн ошолор жасап атат. Мен эч бир жер саткычы иштешкен эмесмин. Карапайым калк кайрылган полный бүтүн колубуздан келишинче жардам берип атабыз. Урматтуу элим, урматтуу кыргызстандыктар, дагы айтам, провокацияга алдырбагыла. Бул жерде укук коргоо органдары, башкалар, биздин балдар. Мен бул жерге келген бир эле максатым бар. Бул жак эже менен интервью алып, эже менен сүйлөшүп, тынч кетип калайын дедим. Болгону гана ошол. Баарыңардан суранам, өтүнөм. Аркы эркиге алдырбагыла. Соцсеттен дагы апайча болуу, пайча болуу, жалган маалыматтар таратып атат. Баарыңардан суранчы, кырдаал жакшы эмес. Бирок мынау жердеги могул адам, буздурган адам сөзсүз түрдө жооп берсин. Айтсын, кайсы сотко канча миң доллар бергенин айтсын. Мен айтып коеюн, мен деген Желил Атамбаев кошулган адамдар, кыргыз элинин байлыктарын утана шакалдар. Ошолор сотторго акчаны берип туруп, ушул убакытка чейин ошолордун жашоосу жүрүп атат. Дагы деле байлардыкы жүрүп атат. Эч убакта кедейдики болгон жок. Адилеттүүлүк болуш керек. Бирок президент бирөө
Bирок bizler жетишпей жатат, урматтуу элим, урматтуу кыргызстандыктар. Ошого көптү көрсөткөл болот. Мен мына соцсеттен, интернеттен баардык элге кайрылам. Ак Ордодогу Байкелдин, напротив Байкелдеги эженин үйү бузулганга 1 сомдон болсо да жардам бергиле. Давайте. Эл сом, Мбанк жана башка Оптима жана башка толук ошондор неме кылам. Ушул жерге жанагыл чыгарган сот, жана чыгарган не соцсет акмак ушул жерге асамблея чыгарабыз. Экинчи, Ак Ордодо күнөөдүн менен утуласын. Бул жердеги айтып коеюн, жер саткычтар баарыңар уялгыла. Эч убакытта карапайым калк бирөөдүн жерин басып алган эмес. Алардын басып алганга духу жетпейт. Силер анткени укук органдарына 10дон, 20дан, 50ден участок берип, гектарлаган жерлерди каалагандай калчыгасыңар өз убагында. Ошонун бир жолу саткан ас келгенсип, экинчи жолу дагы сатып атасыңар. Ошону баарыңардан суранам, урматтуу элим. Мен Ак Ордого келгенде мурдада колуман келишче нерсени айткам. Ушуну айткам, акырына чыгып берем деп, Ак Ордодо жетийин деп, 42 участокто акырына чыгып берди. Ушул боюнча сот иши жүрөт. Тилекке каршы сыртка чыгып кеткен айынан сыртка чыгып кайра чыгып жумуштар ошо урматтуу элим, мына жерди баарыбыз көзөмөлдөйлү, баарыбыз карайлы. Могу жердеги урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар баарыңардан суранам, өтүнөм. Провокацияга алдырмагыла. Эже сиз дагы бир нерсе эметем. Акмактардын айынан сизден мен кечирим сурайм. Кечирип коюңуз. Адилеттүүлүк болбой аткан акча согултуп бошоп аткан. Адилетсиз соттордун айынан сиздин үйүңүз бузулуп атат. Бирок баардык кыргызстандыктарга коркуттан бир күн камап кетсин. Экинчи баарыңардан суранам, өтүнөм. Ооба, берем. Баарыңардан суранам, өтүнөм. Провокацияга алдырбагыла.